Жалал Абад облустук ооруканасы коронавируска байланыштуу бүткүл дүйнөлүк кырдаалга жараша өлкөнүн атайын штабынын жүргүзүп жаткан жумуштарынын алкагында даярдык иштерин жүргүзгөн. Аны үчүн биринчи кезекте ооруканада бош орундар камсыз кылынып, ар кандай чукул кырдаалга даяр туруу аракеттери көрүлгөнү айтылды. Кокус каттыла турган болсо кие турган костюмдарыбыз дагы бар, через тендер тоже өткөрдүк, маскалар жетиштүү, андан сырткары дары-дармектер полностью жетиштүү. Андан сырткары эгер азыркы учурда коронавирус оорусу каттыла турган болсо, обсервация болуп, бакыт санаториясы боло турган болуп атат. Ал жерге ошо күмөндүүлөр жаткызылат. Андан сырткары биздин жугуштуу оорулар бөлүмү толугу менен бошотулат дагы, ал жерге госпиталь катары пайдаланабыз. Андан сырткары изолятор болуш керек, ал жерге контакт болгон бейтаптар жаткырылат. Бул үчүн биз неврология бөлүмүн бошотобуз, ал эми терапия бөлүмүн бошотуп туруп, ал жерге как провизорный катары иштетебиз. Экинчи этажда кардиология турган реанимация, жүрөктүн жана чукул инфаркт оорусу менен келгендерди кабыл алган бөлүмдү башка жака көчүрүп алып кеткиле, өзүңүз деп чечиңиз деп. Мен эч нерсе чече албайм. Мен 5 жылдан бери айтып келатам. Жаңы зданияны, имаратты бүтүрүп бергиле. Ошол жака көчүп кетели деп. Мына 1-2 күнүн ичинде мен каяка чече алам? Мен кичинекей эле жетекчимин да. Бирок түштүк аймактык жүрөк кан тамыр хирургиясы илимий борборунун жетекчиси орун бошотуу аракеттерин туура эмес көрөт. Анткени жүрөк оорулуу бейтаптарды алып баруучу башка орун жок. 50ден 60ка чейин адам жатат. Официально 50 адам жатыш керек, но 60ка жакын адам оорулуу, жүрөк оорулуулар жатат. Аларды кайсыл жака алып кетем мен? Мен өзүм үйүмө алып кете албайм анчы. Бул мамлекеттик мекемеде. Бул жөнүндө мурун ойлонуш керек болчу. Эми азыр бизди чыгып кеткиле деп атат. Эми мен түшүнүп атам, тиякта коронавирус көбөйүп кетиши мүмкүн. Кудай сактасын, ал көбөйбөй кое турсун. Анан ал жерде 60 кровать бар, 60 тумбочка бар. Ал жерде 20-30 врач иштейт. Аларды кайда барабыз? Эң негизгиси Кыргызстанда мен айтып эле жүрөм. Күнүнө 50, 55, 60ка жакын адам жүрөк кан тамыр ооруларынан каза болот. Кудай сактасын, ал жана вирустан адамдар деле каза болот деп айтышат. Эми биз көрө элекпиз. Бирок андай эмес да. Күнүнө 50-60 деген адам каза болгон. Бул өтө чоң көрсөткүч да. Ошонун 5тен 1 бөлүгү, 4төн 1 бөлүгү Жалал Абад областында каза болот. 10-15 адам жүрөктөн каза болот да Жалал Абад областында. Күндө манерсиңер күндө каза болот. Биз ошолардын 3-5өөнү күндө сактап калып атабыз. Onu bizge gelbey kalıp atatta. Эми ошол кардиология бөлүмү жаап койсо, же башка токтосо иши. Ошол күндө бир 20-30 бала адам кайрылат да бизге. Анан 15-ин жаткызабыз. Аларды эмне кылабыз? Бул жөнүндө эч ким ойлонгусу келбейт. Мен түшүнүп атам, жана тиякта чоң проблема болот. Бирок бул жакта андан чоң проблема бар да. Андан чоң проблема бар. Тийиштүү жетекчилердин убагында жасабаган анан болот да ошо. Убагында ойлонбогондугунан болот. Компетенттүү болуш керек да. Ар бир адам өзүнүн адистигин жакшы билиш керек. Мына анан кийин жана болгондо эле анан кийин ушундай болуп калыптыр деп анан кийин адистерден кеңеш сурабай. Мен азыр эч кандай жардам бере албайм. Мен жетекчи катары менин колуман эч нерсе келбейт. Мына азыр көрүп атасыңар өзүңөр, кичинекей 7 айлык бала операцияда күтүп атат. Мен азыр операцияга кирем. Ошол бойдон түштөн кийин саат 7-8де чыгам. Менин өзүмдүн жумушум бар. Мен ошолардын өмүрүн сакташым керек. Күндө 2ден 3төн адамдын өмүрүн сактап атабыз биз. Эми ошону токтотуп коюш керек. Маселе ошол жанагы инфекциялык оорулар бөлүмүнүн, кардиология бөлүмүнүн бир имаратта болгондо болуп атат да. А бул көйгөй 20 жылдан бери келет. Эч кандай нормага туура келбеген акыбалда ушул иштеп келген. Буну айтып эле жүрөбүз. Буга эч ким көңүл бурган эмес. Мана эми азыр ачылды. Өздүк булактарыбыздын маалыматына алайык. Жалал Абад облусунун Сузак районунун 3 тургуну коронавирус илдетине кабылган деген шек менен облустук оорукананын жугуштуу оорулар бөлүмүнө кече 16 мартта жаткырылган. Алар ушул жылдын 13 мартында Умрадан келишкен бир үй бүлө мүчөлөрү, жолдошу, аялы жана карындашы экени белгилүү болду. Бул 3 жарандан анализ алынып Бишкек шаарына жиберилген. Азырынча жыйынтык чыга элек. Аларда коронавирусту жугузушу мүмкүндүгүн көрсөткөн бир катар белгилер бар экени маалымдалды. Коронавируска шектелген бул 3 жаран жана аны менен байланышта болгон делген тараптар изоляцияга алынып, адистердин көзөмөлүндө. Бирок саламаттыкты сактоо министрлиги жана анын Жалал Абад облусундагы координатору азырынча бул тууралуу комментарий бере элек. Анализдин жыйынтыгы менен гана маалымат берилери айтылды.
17 мартка карата өлкөдө өпкөнү сезгендкен ооруну жуктургандар катталган жоктугу коронавирустун алдын алуу штабынан маалымдалган. Казакстан менен Өзбекстанда коронавируска чалдыккан кишилер аныкталган соң, оорунун алдын алуу үчүн чек аралардагы өткөрмө бекеттеринин иши дагы күчөтүлгөн. Кыргыз өкмөтү оорунун алдын алуу максатында массалык иш-чараларды өткөрүүгө тыюу салып, түнкү клубдарды, кинотеатрларды, компьютер залдарын, соода борборлорундагы балдар үчүн оюн-зоок аянтчаларын, тамактануучу жайларды жабуу тууралуу чечим кабыл алды. Ошондой эле өпкөнү сезгентүүчү вирустун жайылышына бөгөт коюу үчүн жарандарга эл көп чогулган жерге барбоо, ата-энелерге балдарын үйдө кармоо сунушталды. Өткүрбек Рахманов, Замирбек Тойчубаев, Регион.